Бүгүнкү күндө Кыргызстанда санариптик тармак туруктуу өнүгүүдө. Жарандардын жашоо турмушун жеңилдетүүгө багытталган санариптик чечимдер, долбоорлор иштелип чыгып, пайдаланууга берилүүдө. Бул тууралуу Санариптик өнүктүрүү министри электрондук башкаруу жана маалыматтык коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн координациялык кеңешинин отурумунда билдирди. Анда өлкөнүн санарип трансформация жолундагы прогресстер, чакырыктар жана мүмкүнчүлүктөр талкууланды. Анын ичинде түндүк мобилдик тиркемеси, мамлекеттик башкаруунун документ жүгүртүүсүнүн маалыматтык системалары, коммуникация инфраструктурасын жакшыртуу, электрондук добуш берүү долбоору жана салык процедураларын санариптештирүү сыяктуу демилгелер ортого салынды. Сегодня мы собрали партнеров, международных партнеров по развитию. Биз бүгүн эл аралык өнөктөштөрдү, эксперттерди жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын расмий өкүлдөрүн чогулттук. Иш-чарада азыркы учурдагы санариптик тутумдун өнүгүү жолдорун талкуулайбыз. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө коррупциялык жана адам факторлоруна, бюрократиялык тоскоолдуктарга бөгөт коюу максатында санариптик башкаруу технологияларын күчөтүп жатабыз. Министрлик азыркы учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө кагаз ресурстарын пайдаланууну жокко чыгарып, толук кандуу санарип форматка өтүү боюнча тынымсыз иш-аракеттерди жасоодо.